Менин атым Азиза, фамилиям болсо Мансурова Азиза. Тош Булак айылынын Рыкулдагов атындагы 4-класста окуйм. Кызыккан сабагым математика, кыргыз тил, адабий окуу. Мен адабий окууну жакшы көрөм. Мен Буйтукова Элмира, ушу Тош Булак айылынын тургуну болом. Кызым менен күйөө балам Мөкөтөн 2008-жылы каза болуп калышты эле. Азиза 3,5 жашта болчу. Иниси бар 2 жашта. Менин атым Мансуров Эсбол. Окуган мектебим Рыкулдунов Рыспек көчөсү школунда окуйм. 2-класста окуйм. Эки балам 7 жыл, мына быйыл 7 жыл болот. Ошондо жылы эме чоңойтуп атабыз. Азиза болсо өзү кийин келечекте доктор болсом деген ою бар. Өзү зээндүү кыз, аябай жакшы окуйт. Биз же ден соолукка байланыштуу ушу кызымдан кийин оорукча болуп калдык. Айтасы экөөбүз тең. Ошого карата Азиза эметеби, өзүм кийин доктор болуп силерди аяктырып алсам деген жакшы үмүттө. Келечекте Эрбол дагы ушундай зээндүү жакшы бала. Экөөнү эми өз баккан жагынан карга кактырбай, эмеге чок турбай дегендей жакшы эме менен багып атабыз, бирок Мен келечекте доктор болгум келет. Себеби апам, атам көп ооруйт. Докторга көп жатышат. Ошон үчүн чоңойгондо апам менен атамды айыктырып алгым келет. Мен атам менен апам болгондо ат минип, машина айдап жүрмөкпүз. Мен өз апамды жакшы көрөм. Бирок ал өлүп калган. кызым күйөө балам Мөкөттөн бир күндө тең каза болуп калышты. 2 бала колумда калды. Ошол маалда мен катуу стресс алдым. Жолдошум жетилигинен кийин больницага жатып калды. Бул киши дагы. Мен оюмча ошол убакта кантип өзүм билбейм, бирок кучагыма кысып эле бактым. Бир гана баласынын эмесин көп эме кылдым. Эрбол ушундай кыса болдубу? Мен өлүп калат го деп ойлодум оюмда. Бир жума молдого апардык. Ушул алып келип, мамасына, папасынын эмелерин, мамасынын көйнөктөрүнөн жыттатып атып. Ушул келечекте чоңойтуп алдык. Эптеп өлтүрбөй ушулар өлбөсө экен деп. Мен көчөдө кетип атканда балдар ат энесин колун кармап кетип атканда ошондо ыйлагым келет. Мен да ат энем болгондо бактылуу болмокмун. Мен тайнам менен тайтамды ата апа дейм. Мен 2 бурчтагамын. Мен Азиза деген эжем бар. Анан мен Азыр мисалы үчүн Эрбол кички 2 болуп калып, бул папа, мама дегенден кичине түшүнүп ала албай калды. Бирок Азиза билет. Азыр улам чоңойгон сайын наоборот зээниңди кейитип, школдон келгенде кыздардан, балдардан угат да мама деген сөздү. Келип мама митсе, мен мама болсо мындай болмок деген көп сөздөрдү айтат. Анан бирок кайта өзүм мени ыйласам, соротуп, апа ыйлаба, мага керексиң, мен багам сизди деп келечекте аябай үмүт кылат. Эми ошол тилегине жетсе, ушуларды өлгөн үстүнө көмгөн кылбай бизде багып бутуна тургузсак деген оюбуз бар. Биз апам мөрөсүнө барганда гүл коебуз. Иниме айтып берем, бул биздин апабыз деп. Апа, сен бизди чыдап кеттиң деп айтып. Мен эчтеси өкүнбөйм. Мен чоңойгондо атам менен апамды багам. Мен чоңойгондо ол машина берем, үй берем, ат берем, башка жок. Мен азыр керек болсо май чөлпөк менен багып атсам деле, өзүнүн мамасы болсо суу берсе да ыраазы болмок болуш керек. Балдар ушундай го, өзүң эне деген. Эми азыр булар да улам чоңойгон сайын ошонун баарын өздөрү эне болуп, өздөрү ата болгондо абдан
Мен ойлой берем, азыр келечекте Кудай буйрса үйлөнүшүп, турмушка чыккан убакта да аябай болбой эле жүрөгүң, зээниң кейит, андай эле көрүп жүрөбүз, баштан өтүп атат. Карап турсаң, ана азалар деле дагы биз бар. Ойлойм, маңдайда кичине эмелери бар окшойт деп, дагы бирөөгө сүйлөттүрбөй ушул калкалап, бирөө келбесе да өздөрүн ушул окуй бир эч кимден кем болбосо экен, мындан кем болбосо экен деп өзүмдүн балдарымды карабай калгам. Ошол убакта чынын айтсам, өзүмдүн балам ошондо 1-класс экен. Азыр балам келип айтат да, апа, мага такыр көңүл бөлбөй койдуңар, мени эркелеткен жоксуңар дейт. Анан баягы ойлоп отурсак, чын эле аны такыр эстебептирбиз. Ошол убакта кызым каза болуп калды, ал 1-класска барды. Мен жалаңыч Эрбол менен Азиза менен болуп калдым. Ушул экөөнү эптеп, баягы сен айткандай карга чокто коку ыйлатпайын, ушул экөө ыйлабасын, ушул экөө минтпесин. Ушулар менен ишилип, азыр ойлоп келсем 7 жыл арды-бери өтүп кетиптир. Бирок ошол менен сен айткандай бирде ыйлап, бирде күлүп, ушу турмушту көрүп келди да ушул. Жашоого баш бакканымда эле энелик менен балалыктын бул жашоодо баркы жоктой сезилди. Дегеним акыл эс эми гана кирип, ата-энемди түгөл таанып, кылыгым менен кубантып, алардын мээримине бөлөнүп, камкордугун али сезелик кезде биздин жаш, жаңы үй бүлөгө тагдырдын куюн, чапкын менен кошо ызгаардуу болгон бороону каалганы какпай туруп кирип келди. Баарыбыз үчүн өң эмес эле түш болду. Ойдо эмес санаада жок иш болду. Жазганың ушул беле жараткан. Же жаңылдымбы? Кантсе дагы бешенеге күтпөгөн күн туш болду деген. Маңдайга жазган каардуу кечке апакем каарман болуп, ажал менен арбашып, жеңилип берсе, ал кештин ызгаары биздин жүрөктө музга чалып, эси көңүлдөн чыккыс кылып, көөдөнгө куттай уюп, ал эми тайнем менен таятама бир өмүр арман калтырып кетти. Айрылуунун өзү жаман деңизчи. Анткен менен ата-энеден айрылгандын жолу башка болсо керек. Жашпыз да жүрөккө жакын алганыбыз менен кээде ойноп, кээде ыйлап, балалык баягы сезим менен алагды болуп жүргөн күндөр көп эле болду. Бирок балам деп сыздаган ата-энеге жүрөгүм канап турду. Өзүнүн 6 жашар көкүрөк күчүгүн эркелетүүнү унутуп, биз менен алек болду. Арбак тайнемдин көзү жаш менен унга толду. Таятам болсо күйүтүн көтөрө албай, тун кызын ажалга ыраа көрбөдүбү билбейм, артынан кетчүдөй болуп ооруп калды. Катуу ооруду. Энимдин кусалыгын сөз менен жеткирип бере албайм. Ошол эле учурда Эрбол апа деген сөздүн маанисин күнү бүгүнгө чейин түшүнө албайт. Сурай берет. Тайнемдин жүрөгү эзилип, араң аман калды. Тагдырдын жазмышы менен жаратканга эмнегедир таарынып келем. Анткени менен асыл апакемдин өлүмүнө башкан эмес, аттиң так ошол менин каным, менин жаным болгон атакемди себепкер кылып жиберген. Балким башкадыр деген ойго кетем. Атакем апамдан өч алгысы келип, жек көрсө, биздин балдарымдын келечегин эмне үчүн ойлободу? Ал күнөөнү атакеме ыраа көргүм келбесе, анан эмнеге артынан атакем өзүн дагы өлүмгө кыйды? Баарынан мурда апакемдин өмүрүн эмнеге кыйды деген ой санаа мени бүгүнгүгө чейин түшөлтүп, өзү менен кошо эзип жеп келет. Ата, ошончолук эр болсоңуз, эмнеге башка жумуш жасабадыңыз эртип кетеди? Апакемдин өзүн эмес, жансыз, бирок муздай элик жылуу денесин босогодон кезиктирген ата-энеси, бир тууганы, балдары баарыбыз тең эстен танып куладык го. Аттиң мага жашоо тартуулаган апамдын, балдарымдын энесинин өмүрүн алса дагы мага атакен жүрөгүм ооруйт.
сагынам. Бул дүйнөдө сурай албай калганым менен тиги дүйнөдө жолугушчу жолдор бардыр ата. Бирде сенден өч алгым келсе, бирде аяп кетем. Ата, баары бир канымсың да. Апакем жарык дүйнөгө жашоо тартуулаган жаным болчу да. Эмне үчүн жанымды алып кеттиң анда? Тунжурайсың үн катпай. Жолубуз силер баскан жол эмес, башка, таптакыр башка жолдор менен турмуштун арабасын тартабыз. Атыңарды өчүрбөй, элдин эсинде ысымыңарды жакшы сөздөр менен кала турган кылып жашоолайбыз. Силердин ата-энеңердин эмгегин актап, уул кыз өстүрүп, небере чөбөрө жыттап, бештин төрүнөн жолугушканча, ата, апа, жайыңар жаннаттан болсун демекчимин. Мен силерге ырдап берсем болобу? Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Жаркыным, жаным апам, жарыгым, жалгыз апам, жашоодо жөлөп турган жаныма жакын апам. Ар дайым бизди багып өстүрүп, адам катарына кошкон апаларыбыз аман болсун. Алардын бактысына биз дагы бар бололу деген жакшы тилек менен Мээрим программасы кайрадан эфирде. Мээрим программасы 2 жыл аралыгында ата-энем менен алыс болгон балдарды, коомдон да алыс болуп калбаш үчүн аларды жаштарга, балдарга аралаштырып, келечекке багыт берип, алардын кыялын орундатып, алардын кыялындагы белгилүү инсандарга жолуктуруп, мээрим төгүп келебиз. Бүгүн дагы болсо биз балдардын кызматындабыз. Балдардын кыялын орундатуунун кезеги Эрбол менен Айзизага келип жетти. Кандайсыңар? Мамаңар жакшыбы? Анда жүргүлө силердин кыялыңарды орундатканга аракет кылып көрөлү. Саламатсызбы? Азиза Эрбол бул Бермет деген эжеңер, өзү жеке ишкер. Ар дайым ошо силердей балдарга жардам берип жүрөт экен. Мен бүгүн силерди да чакырды. Бул деген Азиза, бул Эрбол атайын Сокулуктан сизге жолугуу үчүн келишти. Сиз мага жактыңыз. Мен Берметмин. Бүгүнкү күндү силерге арнап, силерге жаккандай биз өткөзөлүк. Жүрүңүз. Балдар, мен силерди бул жака алып келгеним жөн эмес. Өзүмдүн бизнес аркылуу башка коомдук иш менен иштешем. Бул футбол федерация, Кыргызстандын футбол федерациянын полялары. Биякта балдарды акысыз эле машыктырып коюшат. Алар өздөрүнүн ден соолугун сактап, чынындап жүрүшөт. Мен деле силерди ошого чакырам. Бул берүү аркылуу силер менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Эми башка бир жерге отуруп алып, жакшы сүйлөшөлүк. Балдар, азыр татуу нерселердин баарын ала берелик, сүйлөшө берелик. Бул кафе бүгүн эртең эле ачылат, бирок силерге бүгүн ачылды. Өзүм бизнесменмин, бирок башка коомдук иштер менен иштеп берем. Өзүмдүн 3 балам бар. Анан байкемдин жубайы каза болуп калган үчүн дагы 2 баласын карап, багып, жардам берем байкемге, өзүмдүн ата-энемге. Бирок 3 баланын энеси эмес, 5 баланын энеси деп эсептейм өзүмдү. Балдарым чоңоюп эле калган. Эми бүгүн 7 балалуу болуп калдым.
Бизнесим өзүм ресторандык бизнестин аймагында иштейм. Өзүмдүн 2 рестораным, 1 кафем бар. Бул падишах банкет ресторандардын бириндеги деп эсептелет, атылат. Анан кээ бир эл аралык инвесторлорго жардам берем. Бул жакта Кыргызстанда алардын ишин жүргүзүп жардам берем. Ошондой. Силерде суроолор барбы? Бар. Сиз эмне кезиңизде эмне болом деп кыялдан жүрөсүз? Мен сенде кезимде жүргөндө болгондо мен ырчы болоюм деп каалап жүргөнмүн. Ырчы болом деп бүткүл дүйнөгө татыктуу болом деп эсептечүмүн. Аракет кылып өзүмдүн мектебимде хордун ичинде биринчи ырдап, андан кийин бир топ ачып, кыздар менен 5 кыз болуп ырдачубуз. Эми билем, мынтип бизнесмен болуп калдым. Бирок ырдайм. Караокеге барып алып ырдайм. Кээде өзүмдүн ресторандарымда белек катары ырдап берем конокторума. Сиз бактылуу балдар экенсиз, тайыне тайыта бар экенсизби, такыр эле жалгыз калган жоксуңар. Алар турганына ыраазы болуп, аларга ыраазы болгула. Силер жакшы окусаңар, илимдүү билимдүү болсоңуз, алардын жардамы менен жакшы деңгээлге жете бересиз. Мен деле ошону каалайм, жардам бере беребиз анысына. Мен деле балдарымды дайыма карабайм, өздөрү кантип окуганынча, алар өзү менен өзү эле окуп беришет. Адамдын ичинде өзүнүн тилеги болушу керек да, мен иштейм деп, же мен окуйм. Ал тилекти ичинерден көбүрөөк кылып, жакшыраак билим алгыла. Келечекте силерге жардам берет ошо. Сиз жылдыздуу татынакай эже экенсиз. Сизди жакын адамым кылып алып жүрүүгө болобу? Макул. Бул тагдыр макул болдум. Анан мынтип эле туруп эле 2 балалуу болуп калдым дагы. Анысы жакшы. Мен баарына эле макулмун. Жардам бергенге деле кээ бир ойлоруңарды айтып, байланышып турганга макулмун. Биз ата-энемизди сагынабыз. Сиз кимди сагынасыз? Мен бала чагымды сагынам. Алыска чыкканда балдарымды сагынам. Ата-энемди сагынам, кеткенде бир жака чыкканда. Эми бул сагыныч деген бир жакшы көргөн адамдарды көрбөй калсаң, сагынсаң, бул жакшы эле нерсе. Бирок сагынып, тарынбай, жакшы ойлоп, жакшы ойлор менен сагынып ойлош керек да, ошол убакытта. Мен эми бүгүнкү күн келип турмушумда силер менен бирге бүгүн болгонума дагы мынтип байланышып турганымга абдан кубанычтамын. Көбүрөөк айтып, көбүрөөк байланышып,
кандай болгонго эми жакшы бир пример катары болсо абдан кубанычта боломун. Бул мага махабат, бул мага бакыт болот. Азыр мындай кылалык. Жакшы бир жерге барып алып ойноп келелик. Макулсуңарбы? Азиза Эрбол бүгүнкү күн аягына чыкты. Мен ойлойм жакшы болуп өттү. Силер менен бүгүн эмес, эми дайыма байланышып, менде 5 балам бар болчу, эми 7 балам деп эсептей берейин. Мен силерден күткөнүм жакшы окуп, өзүңөрдү жакшы карап, спорт менен машыгып, жакшы ойлоп, мен менен байланышып, дагы бүгүнкү футбол федерациясына барганбыз, Кыргызстандын алардын белектерин берип коеюн. Анан менден кички белектер бар. Силерге ылайык кийимдерди сатып алганбыз. Аларды деле берип салайын. Хүрмөттүү айым, сизге чоң рахмат. Биз абдан ыраазы болуп атабыз. Сиз биринесине 2 балага бүгүн бир күнүңүздү арнадыңыз, мээрим төктүңүз. Балдарыңызга кошуп, балаңыздай көрүп жүрүңүз. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүңүз. Рахмат. Уруксатты бермете сизге чоң рахмат. Сизди кучактап, ыраазычылыгымды билдирип койсом болобу? Болот.